Assalamu алейкум туугандарым. Орозоңуздар кабыл болсун, кылган амал ибадаттарыңыздар кабыл болсун. Учурдан пайдаланып, mo кафе, столовый иштеткендер курбанчылык кылып жаап, особенно mo макул шаардын ичиндегилер, айылдагылар мисалы үчүн бир ифтарларга иштеп атышат да, күндүз иштебей, бирок ифтарларда ооз ачырыкка иштеп, мындай ошол кафеде, столовыйда иштеп аткан кызматкерлердин акысын төлөп берели, бир аз ушинтип кармалып туралы деп, мындай бул да чоң курбанчылык кылып атышат. Могу базардагыларчы, карачы, базардагылар мындай угуп атам карачы, могу биз Бишкекте базардагыларда, мисалы Дордой, Аламедин, Ош базар, мына Дордой Моторс бир айга бою жабып, элестетиңиздер. Алар эми ифтар убагында уже базар жабылып кетип калат да. Ошого ушундай курбанчылык кылып, полный жабып, еще кызматкерлери тарап кетпеш үчүн, персоналчы тарап кетпеш үчүн алардын да айлык маянасын төлөп келип, чоң курбанчылык кылып атпы да ошонун кожоюндарычы, шефтери. Бул учурдан бул эмне деген курбанчылык элестем, бул билбейм, ушу менин кафем болсо ушинтип курбанчылык кыла алат белем деп мындай ойлоносуң да. Бул ислам да, бул да ислам. Ислам десе эле сакал коюп намаз окуп калса эле ислам эмес да, бул да ислам. Бирок карачы, ушундай курбанчылык, ушундай мен ушунчалык ушундай көрсөтүп атканчы. Ага деле айтып атат да, мисалы, сен деген эме, мен орозо кармаганда Италия келбейт да, орозо кармагандарга иштете бербейсиң да, туугандары же достору айтып атса керек, мисалычы. Эми орустар, башка улуттагылар келип иче берет да, сен эмнең кетип атып, иштей бердим деп, бирок жана персоналдын мындай иштетпей төлөп берип ишечү. Алардын пикири чачырайт, тамак эле өзү орозо, бирок башкаларга тамак берип атканы, ошонун баарын курбанчылык кылып, мен айтат элем, мен иншалла ушундай шефтерге, ушундай директорлорго, ушундай кафенин ээлерине ушундай дуа кылам, иншалла. Ошол бир ай курбанчылык кылдыбы иштетпейчи, кийинки 11 айда 100 эселеп, 1000 эселеп, миллион эселеп берсин иншалла. Берекесин берсин, ушунчалык берекесин берсин, машалла. Мындай айтып калат го, мындай колу ташка тийсе эле алтын боло берсин да, иншалла. Чоң рахмат. Ушунчалык диндин мындай бекемдигин, диндин акыйкатын, ошо менин урматыма эмес да, бир президенттин урматына эмес, бир адамдын урматына эмес, Алланын ыраазычылыгы үчүн, орозонун урматына ушунчалык курбанчылык кылып атасыздар. Аллахым ыраазы болсун. Акыретте иншалла сиздерге ушул курбанчылыгыңыздар үчүн сиздерге Аллах таалам бейиштин эң төрүнөн пайгамбарлардын кошуна кылсын иншалла. Аллахым ыраазы болсун. Ушинтип отуруп, иншалла динибиз бекемделет иншалла. Ушинтип отуруп, баардыгыбыз иншалла ушунчалык ислам акыйкатын түшүнөбүз иншалла. Аллахым ыраазы болсун.